2 жашка бир бизнес булагын ачып береби, же бир кыймылсыз мүлк сатып береби. Ошондой кылып койсо, экөө бактылуу жашап кетет. Менимче тойдун эртеси карызга батып, карызды кантип төлөйбүз? Же кантип үй алабыз деп көйгөй кылгандын ордуна бизнес карызды сиз төлөбөйсүздөр. Ал сиз төлөбөйсүз, ал өзү төлөйт, сиз ага киргизбей эле коюңуз. Мындай маселеде бул жакта эки нерсе бар. Биринчиси, такыр жумуш калган жоктой эле биз бири-бирибизге акыл үйрөтөбүз. Сен тойду тигинде өткөр, сен тойду мындай өткөр. Ой, сен өзүңдүн тоюңду каалагандай өткөрө бер. Кааласаң эч нерсе кылба. Мисалы силер айтасыңар, курунамыз, акча кетет, карызга батат, үй бүлө өтүп төлөп атат. Билбейм силерде мындай пландар кандай, бирок мен үчүн да мисалычы үйлөнүү деген бул өмүрдө бир эле жолу болгон нерсе да, үйлөнүү тойчу. Карман, мен сага суроо берейин дедим эле, менде бир суроо туулуп жатат да. Сен ошол жерден өзүңдү көрсөткүң келип жатабы же бирөөгө тең келип жатасыңбы? Ошол мындай үнөмдөө эле, Дайыр мырза айткандай эле үнөмдөсө кандай болот ошондойчу? Эмне үчүн киши ушундай даңгыраган той берип атат? Бул ал кишинин өзүнүн жеке иши. Мүмкүн бул курунамыз. Мүмкүн ал жөн эле бирөөгө атаңдашып атат. А эмне бул жаман бекен? Неме чубактан кандай эле манастан чубак кем бекен, ногойдон ногут кем бекен, чубактан манас эр бекен дегенде. Эмне тигил өткөрсө мен өткөрө албайт бекен? Бул атаңдашуу ким айтты жаман деп? Ким айтты атаңдашуу жаман деп? Мен азыр карызга алып, алма жараш алып атам. Карызга алып той өткөрүп атам. Эртең мен ушул курунамыздын айынан машина алам. Эртең ошол эле курунамыздын айынан үй алам, бизнес алам. Баламды Оксфордко жиберем. Карман, сизге бир суроо. Азыркы учурда Тажикстанда мыйзам кабыл алынып, ошо аш тойлорду кыскартышкан экен да, анан дагы 1 миллиард соманиге чейин үнөмдөшкөн экен. Сиз эгерде Кыргызстанда ушундай мыйзам кабыл алынса, баш ийет белеңиз? 1 миллиард соманини ким үнөмдөптүр? Мамлекет үнөмдөптүр. А мамлекет тойго кандай акча коротуп атат? Кандай мындай короткон жок, алардан мал союлган эмес, мисалычы. Ошолорду үнөмдөп келген да, мисалы. Керек болсо топозго коюп кетет. Мисалы кырсаңар, эгер мал союлбаса, демек мал сатылбайт. Бул экономикага терс таасирин тийгизет. Айылда мисалычы малын сатпаса, акча жок калат. Курса ток бала, ач бала менен ойнобойт деп. Анан балким сиз андай социалдык абалы начар адамдар менен маалыматыңыз жок болушу мүмкүн, бирок бар. Эгерде биздегидей Нурлан кечип калсын, биздегидей ошо Тажикстанда мыйзам кабыл алынып калса, мына Равшан мырзалар колдоп берсе, балким сен кандай өткөрөсүң тоюңду? Мыйзамга баш ийсиңби? Мыйзамга баш ийем. Эгерде жогорку кеңеште жазып койгондун баары эле мыйзам эмес да. Мыйзам күчүнө кирген күндө дагы, кабыл алынган күндө дагы бул мыйзам иштебейт. Мен алдынан эле айтып койсом болот. Анткени биз бүгүнкү күндө 5 миллион кыргызды контролдоп, кандай той өткөрүп атат деген маселени эмес, биз бүгүнкү күндө өкмөтүбүздү контролдой албай атабыз. Анан кийин 5 миллион кыргызды контролдойбуз закон менен. Бул болбой турган нерсе, алдынан эле айтып койсок болот. Бирок биз мыйзам кабыл албастан туруп деле негизинен мамлекеттик кызматчылар, мамлекеттин башында турган адамдар коомго кандайдыр бир сигналдарды бериши керек. Жанакы айткандай эле кредит өткөрүп атат атпайсызбы? Кредитке алып өткөрүп, тойду өткөрүп, бирок 2 жаш бала эртең ошол кайра кредитти төлөш үчүн кайра иштеп баштайт. Анан бул бир жагы. А экинчи жагы, чын айтканда дагы сиздин сөзүңүзгө кошулам, экинчи жагынан. Анткени бул 2 жаш биринчилеп атканда бул бир эле жолу үйлөнө турган нерсе экен. Бирок ошону дагы эсте калгыс деп. Бирок ошондо эсте калгыс деп өткөрсө болот. Бирок баардык акчаны дагы мындай грамотно ар бир жерге мындай өзүң ойлогондой коюп койсоң. Камчы мырза, айтсаңыз, ал эми азыркы учурда аш тойлорго ырчыларды, чоорчуларды чакырышат. Ырчылар канча акча алышат? Ортого менен $200-300 ортосунда ошондой болот. $200-300 ортосунда. Ушу кеткен чыгымдар боюнча азыркы жаштар агенттиктерге кайрылып дагы атайын үйлөнүү үлпөт тойлорун өткөрүшүүдө. Бизде Дарика айтсаңыз, канча акча сарпталат кооздолушуна үлпөт тоюнун деген эле. Атайын той өткөрүү боюнча агенттиктен келди. Саламатсызбы? Ар бир адам, ар бир үй бүлө өзүнүн бюджетин башынан санап туруп, мен буну кыла алам, мен мындай той кыла алам деп чечет башында. Биз дагы башында алар заказчиктер менен сүйлөшөбүз. Силер кандай кыла аласыңар, бюджетиңер кандай, канча адам чакырасыңар деп. Анан ошого жараша биз бюджет жасайбыз да. Анан мисалы бюджет бул аябай орда санаш үчүн. Мисалы кээ бир үй бүлөлөрдүн 200 киши чакырып туруп $5,000 свадьба той өткөзсө, кээ бир мисалы ошол 200 кишиге эле $15-20 миң чейин чыгым болушу мүмкүн. Ошон үчүн аябай кыйын. Мисалы артисттерден тойго 1-2 артист чакырса болот, бирок кээ бирлери болсо тойдо сөз такыр тостор болбойт деп 10-20 жакын артисттер чакырышы мүмкүн. Ошондуктан бюджетти санаш аябай. Сиздин агенттикке кайрылган эң мындай кымбат той канча болду эле? Эң кымбат $15-20 миң чейин. Мисалы көптөрүнүкүн байкайм, көптөрүнөн сурасам деле өздөрү айтышат чынбы? Эртеси ошол тойду ошол эле коноктор өздөрү жаап коет. Көп чынбы? Мындай да, мисалы бирөөнүн тоюна деле айына 2 жолу тойго барсак, карапайым бир мугалим болсо,
Анын айлыгы 7.000 болсо, ал 4,5 миңден 2 жолу. Камчы мырза, сиз өзүңүз айына канча жолу тойго барасыз, мисалычы? А сиздин айлыгыңыз мисалы 2 тойго барсаңыз бүтүп калса, анда тиргиликте кантип каласыз? Тиргиликте андай Мисалы, сиз өзүңүз эмес, врач да алалы, мугалим да алалы, содагер да алалы, Бирок ошол врач дагы той берсе, ошол берген киши кайра келип атпайбы? Ал киши кайра өзү келип берип атпайбы? Ал деле кийин качта кийин той 5 жылда бир той кылат да, 5 жыл бүтөбү анда. Буну эл аралык эмеде кредит деп коет да, мындайчы. Бул ошондой кредитке окшош эле. Сен барып кичинектерден акча бересиң, акыры бардыгы бир үлүп, сен мисалы той болгондо сага 10 миң керек болсун, 10 миң. Кыргыздар кантип үйлөшүндө, бир үйлөшүндө жок дегенде. Айыл топтоп 10 миң той бербесин. Мисалы Карман дебатер. Карман дебатта аябай ойнап жүргөн бала. Жок, тойдочу. Бардыңар азыр Карманга ынанып калдыңарбы ошондо? Жок, мен жок, кеп ынанганда эмес. Мен эки тарабын тең айтып атам. Бул деген салыкка айланып калды уже. Туура. Мун Баштан эле. биз деген азыр деген элдин ой пикирин өзгөртүшүбүз керек. Бул эл деген кааласы да, каалабасы дагы чоң тойлорду өткөргүсү келет. Сиз кимсиз элдин ой пикирин өзгөрткүдөй? Сиз кимсиз? Бул жер туура эмес болот. Мына кишилер каалабасы дагы айла жогунан жасайт ошон тойду. Мен түшүнүп атам. Сартабаш керек. Кичине үнөмдөш керек болот акчачы. Анан кийин мүмкүн бизнес ачыш керек же үй алыш керек болот деп атасыңар. Бул жакшы. Бунун жаман эч нерсеси жок. Кыла бергиле. Биздин коомубуздун бүгүнкү күндө 60% аябагандай кедей. Күнүнө биздин маселе чечилип калат дейсиң. Бир топ маселе чечилет. Бир топ маселе чечилет. Мен оюмча, мен өзүм оюмду таңылабайм. Биздин дүйнөдөгү адамыбыз, бир адамыбыз $1 дагы күнүнө расход кыла албайт. Анан кийин биз бир жылдап тапкан айлык акыбызды $5,000 тойго кетире турган болсок, дагы 5 жылга карызга иштешке туура келет. Жанагы силер айтып атасыңар, келе анализдеп көрөлү. Бир тойго, мына бүгүнкү күндө болжол менен бир жылкы канча турат? 80 миңден 100 миң сомго чейин турат. Жакшы жылкы 80 миңден 100 миң сомго чейин. Мен жакшы билем. Мен өзүм көп базарды аралайм, жылкынын, малдын баасын жакшы билем да. Андан башка тамак ашыңа дагы 100 миң сом кетсин. $5,000 той турат. Бул чоң кыз айтып аткандай, бул Бишкектеги адамдар өзүнө позволять эте алат. Ал эми Алайдагы, Таластагы адам өзүнө мүмкүнчүлүк бере алабы? Бере албай турган нерсе. Добурду чакырбайт. Мындай. Мүмкүнчүлүк бере албайт. Бирок жанагы айтып аткандай кур намыстын айынан биз $5,000 той же аш өткөрөбүз. Дагы 5 жыл карыз издейбиз. Эми ошол эффективдүү өттү ошол той менен аш. Мисалы биз айтып атабыз, ушунчалык тамак аш койдук, ушунчалык аракты койдук, ырчыларды алып келдик. Ошондон адамга өнүгүү үчүн пайда алып келеби? Таптакыр пайда алып келе албайт. Өнүгүү үчүн пайда алып келе турган бул эмне? Бул билим. Бул ошол тойго келгенде пайдалуу сага бир кандайдыр бир буюмдарды алып келе турган болсо. Кечирип коесуздар. Ушул боюнча Камчы мырза, чын эле тойго жанагы бар го, сарпай деген анан көйнөк, калпак бир нерселерди алып бара бергенчи. Мен үйлөнсөм ошондой бир кийимдерден баш тартпакмын, мисалычы. Ошолорду эмне кылышат? Алып барып атышабы дагы эле? Же азыр жоголдубу? Же Равшан мырза айткандай үтүк же компьютер алып барып берип атышабы? Азыр кандай? Ошол эле жоолук, ошол эле чепкен, ошол эле калпактар жанакы бирдей жана атпайбы? Ошондой. Анын мага дегени бар болсо, Кыргызстан тегерен чыккан эмелер. Анан бирок азыр мындай кылып атасың, мен тегерен чыккан. Жок, ооба, Кыргызстан болуп тегерен чыккан. Мисалы үчүн жана айтып атпайбы? Күмөндөр агабыздын бир жакшы сөзү барго, берип отуруп аягында ошол эле кийим менен өзү алып алат да, өзү кийип алат. Анан аркасына караса ошол эле баягы өзү сатып алган болуп калат анан. Ал тегерен коюп жүрө бермөйт. Азыр бирок бизде мындай болот да, жанакы тойго тамак алып барганда мен атайын биздин жанакы келген конокторду мындай сүйлөшөм. Жана кыргыздын эле биздин жанакы уус чебер, колдорунан баягы алтын колдо бир биздин агаларыбыз бар, эчекелерибиз бар. Кыргыздын боз үйү менен, мындай орнаменттер менен жасалган сонун жанакындай бир жакшы бир буюмдар болот да. Ошолорду алсаң, ал оригинальный өзүңө эстеликке калат байке. А жанакына чепкен калпак ала берсең, анын тегерем кетип калат. Андан көчө албай эле ушуну алсаң десең, вообще билсиң, ошо мугалимге жардам берип атасың. Ошол эле жанакы жана биздин Чуйков деген жанакы Садыковдун окуу жайларында иштеген студент балдар өзүнүн жанакы чыгармасын алып келип сатканга толук мүмкүнчүлүгү бар да. Ошол бир четинен кыргызча таза нукурат сону өтүп кетет. Ошол эле жакшы. Ташматтын, Эшматтын тою болуп баласына бир эже издеп жүрөт да барбырчы, калпак алып барып. Бирок эми аны дагы мамиле түзүш үчүн деп берип атпайбы? Ал дагы дипломатиялык аялдардын байланышы бар. Мен ушундай сунуш берер элем да. Ар бир тойго келгенде биз ошол адамга керектүү нерсени алып келип беришибиз керек. Өзгөчө үйлөнүү тоюна келе турган болсок, үйлөнүү тоюна келгенде адамга эмне керек? Үтүк керек, үтүктөгүч керек, казан аяк керек. Мына ошо окшогон керектүү нерселерди алып келе турган болсок, той жөндөн жөн өтпөдү дегенди билдирет да. Биз жана айтып атпайбы, биз силердин ишиңер эмне? Туура эч кимдин иши эмес. Бирок биз ошол нерсени бир кандайдыр бир үй бүлөгө пайда алып келе турган нерсеге пайдаланалы да. Үтүк керек болсо, сатып ал. Бир жака барың келсе, акча кетип атпайбы? Акча. Маселе ошол. Бул майрам. Той бул көңүл ачуу гана эмес, туура көңүл ачуу. Бирок бул көп комплекстүү нерсе, туура. Бул баарлашуу. Тойдочу адам баарлашпайт. Такыр баарлашпайт. Баарлашкан убактысы да болбойт. Ойнойт. Ооба, ичинчи бериңизчи, той сүрөтпө бериңизчи. Кыргыздар айтпайбы, биринчи барганда жөн эле баары тең эле мындай кой